Мекендештер, салам алейкум. Бүгін біз бір мекендештің үйіне қонақ келтабыз. Ең қызық жері Батырде ипотека қалған. Бирок болгону айына 47 000 рубль төлөйт. Анан көп учурда мен айтып кетем, допустим, мекендештер бар, 10 жыл жашайт, 15 жыл жашайт, 5 жыл жашайт. Ай сайын жөн эле там 50-60 миңдик квартплатага бере берет. Анын ордуна ипотека алып алсак, кстати, биздин мекендешибиз биринчи төлөмү жок алыптыр, май айында алыптыр, өзү кадам жайдан. Азыр таанышабыз, ошо күбө болуңуздар. Болгону биринчи төлөм жок, айына 47 000ден төлөйт экен. Азыр бизди күтүп атат. Момун мырза, жасаңыз. Assalamu alaikum. Мон таап коюн мекендешиге. Сизди ошо үлгү кылып азыр айтып атабыз мекендешиге. Жүрүңүз бияка. Же үйгө эле кирелиби сразу? Үйгө эле кирелиби. Жүрүлгөн. Бул качан алгансыңар квартираны? Ну, быйыл майда алганбыз, майдын 15-inde. Так, это подъезд. Кана жүргүлө. Бул канча киши ыкты? Канча квартира бар бул? Бул жерде 6 квартира бар, бир этажда. Силердики бир бөлмөлүү. Бир бөлмөлүү. 1303, 3-чү этаж. Бир бөлмөлүү батир. Ремонту качан жасадыңыз? Ремонтуну мына уже бүтүп атат. Бир 2 айдай жасадым, өзүм жасадым. Өзүңүз кол менен да? Өзүм кол менен жумушка барып келип, ушундай выходнойлордо дегендей ушинтип вакыт таап. Бюджетный вариант кылып, эмебизге жараша кылып жасап алдык эми, Кудайга шүгүр болот. Бияка уже так неме көрүнөт экен. Площадка балдар карап турат экен силер. Балдардын жерден түштеп турганга удобно. Момбекер, айына канча төлөйсүңөр? Айына 47 000 төлөйм, 47 000 ашкара. Биринчи төлөмү бар алганбы, же төлөмү жок? Жок, биринчи төлөмү жок алганбыз. Андай акциядан кичине скидкасы менен алганбыз. Жакшы болду. 5 первоначальный взнос алганбыз, Кудайга шүгүр, азыр мына 5 ай болду төлөдүм. Кыйналбай эле. Айына 47 000. Кээ бирөө ошо айтып кетчү нерсе, Батырде квартира калыш үчүн 60 000, 70 000 төлөйт да, менин тааныштарым ушу МКаттын эле ичинде. Бул болсо жакынкы метро кайсыл жер? Жакынкы Марино, мына Домодедово автобус каттайт. Анан машинеде болсо, мына Зябликово, мына Зеленый ветка, Салатый ветка. Жакын метродон канча мүнөт ошондо машина менен? Бир 10 мүнөт, 15 мүнөт болсо керек. Маршрут менен. Маршрут жүрөт. Эми транспорт удобный, Москва. Кайсыл компанияны алдыңыз? Мен Нуран недвижимость агентствосунан алдым. Азамат. Баймат. Жетектеген. Кудайга шүгүр, жакшы бала экен. Кандай документтерин полный өзү жардам кылды. Мен от начала до конца жардам берди. От начала до конца эмеге сделкага да өзү кошулуп кирип, ошо жерде жардам берип. Сопровождение полностью кылды. Сопровождение кылып. Услугасына канча алды? Кызматына? Услугасына 25 000 алды. 25 000 рубль алдыбы? Рубль алды. Так, себеп деген айтып кетчү нерсе, 25 000 бул жанагы документтердин расходуна кетиши мүмкүн. Азыр жанагы көп учурда мындан 2-3 жыл мурун көп агентство недвижимосттер элден 200 000, 300 000 одобрение калчу да. Андай азыр кызмат бул компанияда менин билишимче жок экен. Булар болсо ошол застройщиктен квартираны ээсине бергенден кийин ошо куруучу буларга төлөп берет. Ошондой окшойт, А то 25 000 битбекер. Так далее. Ошо ал жигиттин номерин жазып коем, адресин жазып коем полностью. Пример бул байкебизге алып бериптир. Андан кийин ушул комплекстен бир 10 чакта кишиге алып бердим дейт. Көбү алып берди окшойт ошол жерден. Кудай буйрса. Баткендин кайгынан болосуз? Баткендин Кадамжай районунан болом. Канча жыл болду Москвада? Москвада эми көп жыл болду. Мен чынын айтсам, мурда көп жыл болгондо канча? 10 жыл. 10 жыл ашык болду. 10 жылдан ашык квартираны жөн эле төлөп жүрөсүң. Ошо жөн эле төлөп жүрдүк. Коркуп жүргөнбүз да, эми мына ипотека 25 жыл, 30 жыл кантип төлөйм деген ой болгондо мен көпчүлүк элечи. Эми бул 47 000ден айына эгерде жанагы основной долгту азайтып койсо, допустим, жылдын сокращать этип койсо, бат эле жапса болот да, эгерде 100 000ден айына жаап турсаңар, анда 5 жылда эле кутулуп коесуңар, менин оюмча. Кудай буйрса ошондой кылабыз. Ошол мекендес дагы айтчу нерсе барбы тиги биздин жердештерге? Эми
жөн эле акчаны төлөп жүрө бербей үй алгыла колуңардан келсе өзүңөрдүн үйүңөргө төлөйсүңөр, үйлүү болуп каласыңар, мындайча айтканда заодно жакшы. Эми жакшы экен, мен чынын айтканда бирөөдү байыткандан көрө өзүңө эме кылсаң, кичине прописканы өзүңөр коесуңар, регистрацияны коесуңар. Регистрация проблема болбойт дегендей, анан ойлонбойсуң, өзүңдүн үйүң келип. Хозяйкадан жалдырамай жок. Жалдырамай жок. Тим более 47 000. Ошол мекендештер, мунун да плюсу бар чоң. Ипотеканын плюсу бар. Жөн эле арендага акчаны очойто берип эле бирөөнү байыткандан көрө ошо өзүңөрдүн үйүңөр, балдардын келечеги барыбыздын балдарыбыз өсүп атат. Ошон бар. Сизге кааласаң сатып алып кете бересиң Кыргызстанга. Кааласаң сатып коюп, обналичка алып кете бересиң. Мен эч ким тосбойт деген. Кааласаң аренда берип кой, өмүр бою доход. Ошо. Ошондой. Нучу, Момунбайке, анда Кудай буйрса азыркы дасторконду да даамдап кичинекей белегибиз бар. Ошолорду биргетели. Мекендештер көрүшкөнчө, агентство недвижимостьтун ошо ким мекендештерге жардам берген боюнча астына жазып коебуз. Ар бир мекендештер эгерде иштешип калса, өзүбүз да көзөмөлгө алабыз. Көрүшкөнчө.